Жакында мен Москвадан китептер заказ кылдым. Ошол китептерде Natura Siberica деген компанияны билесиңер болуш керек. Ошонун негиздөөчүсү Николай Трубников деген аябай акылдуу киши, олигарх, билтеген косметикалык компанияны жана перестройка учурда эле түзгөн адам да. Ал Сибирдеги чөптөрдөн косметика жасап, дүйнө жүзүнө белгилүү кылган. Бирок мен анын эмесин окусам, анын идеясынчы мындай экен да, ал көп чыгаруу үчүн, анан мындай маркетинг үчүн аябай катуу иштептир. Мындай кооз болуш керек, даамдуу болуш керек, жыты жакшы болуш керек, анан моданын артынан аябай кууптур да. Биздин косметиканын айырмасы эмнеде? Биз көп продукция чыгарбайбыз. Мен врачмын, мен дерматологмун. Мен үчүн теринин сапаты өтө маанилүү. Демек, биз аз продукция чыгарабыз, бирок ошол продукция силердин териңердин көйгөйүн чечиш керек. Мисалы Кыргызстанда ар бирөө эле 2000ге, 1300ге, 1500ге крем сатып ала албайт. Кайсы учурда адам буну сатып алат? Качан гана мен бетимде так бар, ошол такты жок кылабы? Мен бетимде купероз бар, ошол маселени чечип береби деп гана алат. Анан жанагындай чоюктогон, ой мен буну албайм, мен буну алам, анан мен буну попробовала дегендер эмес. Бизде конкретно проблеманы чечем деп келген кишилер. Ошол себептен косметиканын формулаларын биз дагы ошондой талап менен иштеп чыкканбыз. Сөзсүз бир маселени чечет. Такка каршы крем чечет, куперозго каршы, мультивитамин брышты чечет. Нежный болсо, жана назик крем ал аябай терең нымдауштырат, терини тунук кылат. Демек, силердин маселеңер болсо, аны уходовый косметика чечпейт. Аны доктор Сагынбаева биз чыгарган косметика гана чечип бере алат.